Аллах Таала мақталар жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салаваттар болсын. Бүгін Аллах Таала тауфиқ берген болса, иншалла тауфиқ турасында сабақты баштайбыз. Барымыздарға белгілі болғандай тема елбесте кеңірі тараған шектер турасында да. Сүлейман тоосу ушундай бир жер, адамдар ошол жерде ыйыктеп, ошол жерге барышат. Эми буну тарыхын карай турган болсо, тарыхында мынтип айтышат. Сүлейман тоосу Сүлейман пайгамбардын тагы дейт. Кезинде Сүлейман алейхиссаламдын тагы болгон, ошол тагы эмнеден болгон дейт? Тоодон болгон дейт. Ошол тоодон болгон тагын Сүлейман алейхиссаламдын жиндери көтөрүп келип, ошол оштун ортосуна коюп койгон дейт. Куранда да жок, хадисте жок. Бул туура эмес, буга далил керек урматтуулар. Бир нерсени жөн айтып коюш мүмкүн эмес, буга далил керек да. Экинчиден, ошол тоого адамдар барышат. Мисалы, Бел таш деген жери бар экен, Сүлейман тоосунун. Ошол жерге бөөрүгө ооруган адамдар барып, ошол тоонун капталынан 7 жолу сыйгаламчы четкен да. Ошол бөөрүгү айыгы үчүн. Ал эми ден соолу начар, оорукчан, картайып калгандар, алар 1 жолу же 3 жолу сыйгаланып түш керек экен да. Мына ошондо бөөрүгү жашап экен да. Шифаны ким берет? Аллах берет. Ошол жерге барып, тоодон сыйгаланам деп, башың жарылып, тескеринче өзүңө зулумдук кылышы мүмкүн да. Бешик эне деген жери бар экен, Сүлейман тоосунда. Балалы болбой кыйналып жүргөн аялдар барат экен ал жерге. Ошол жерде ыйлайт экен. Ошол жерде дуа кылат экен да. Урматтуу туугандар, балалуу болбой атасыңбы, же аялдуу болбой атасыңбы, же ден соолуң болбой атабы, кайсы жерде турсаң да Аллахка дуа кылышың керек да. Ал эми Сүлейман тоосуна барсам, ошол жерде Аллах Таала менин дуамды кабыл алат деп, ошол жерде бир берекелүү жер деп билүү, бул эмнеге муктаж? Далилге муктаж да. Бир жердин берекелүү экени эмне керек? Далил керек да. Курандан же сүннөттөн. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечити берекелүү жер, окулган намаз 1000 эсе. Макка берекелүү жер, окулган намаз 100 000 эсе. Замзам берекелүү, дуа кылып ичсең, дуаң иншалла кабыл болот. Туура отур эмеспи? Бул нерсенин баарына далил бар. Бирок Сүлейман тоосунун берекелүү экенин, ошол жерге барып дуа кылыш керек экенин, же ошол жерге барып шифа талап кылыш керек экенин, же тоодон сыйгаланып түссөң, бөөрөгүң айыш керек деген нерсе кимде керек? Буга далил керек да, шариаттын урматтуу туугандар. Биз Аллах Тааланын кулубуз, ар бир нерсени далил менен кылыш керек урматтуу туугандар. 40 жилтен деген жери бар экен. Ал жерге жигиттер барып сыйнап турган, эркектер сыйнап турган жер экен да. 40 жилтен деген ошол жерге барып 40 күн түнөшөт экен, ошол жерге барып. Анан дуаң кабыл болот. Бул урматтуу туугандар туура эмес. Же болсо кур кыз деген үңкүр бар экен ошол жерде. Ал жерде үңкүрлөр көп экен, Сүлейман тоосунда. Кыз келиндер арге барып алып, өздөрүнүн аруу тилектерин айтып, Аллахка же ошол тоого кыскасы тилек кылат экен да. Эгер ошол жерге барсам Аллах Таала тилегимди кабыл алат десем, бидат да. Ал эми ошол тоо дуам кабылышына себеп десе, бул кичинекей ширк да. Ал эми тоонун өзү шифа берет, айыктырат, баланча берет деп тоонун өзүнө ишеним келтире турган болсо, анда эмне болот? Анда чоң иш болуп калат. Ишен үңкүр деген бар экен. Ал жерге элдер барып ойлоно турган жер экен да. Эгер сенде идея жок болгон болсо, ошол жерге барышың керек экен да. Жакшы идея оюңа келбей аткан болсо, ошол жерге барышың керек экен да. Эмне урматтуу туугандар? Адам ислам динин билбесе, ислам динин жакшы түшүнбөсө, мына ушундай деңгээлге түшүп калат да. Көрсөңөрбү? Ошон үчүн эмне экен? Сүлейман тоо өзүнүн ордуна калыш керек. Аллахтын жараткан бир тоосу. Туурабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле Мадинада Ухуд тоосу, Жабал Ухуд юхиббуна ва нухиббуху дейт да. Мадинада Ухуд деген тоо бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол тоону эмне дейт? Бул Ухуд тоосу бизди сүйөт, биз аны сүйөбүз, жакшы көрөбүз дейт да. Десеңби? Бирок ошол Ухуд тоосуна арабтардын баары үстүнө чыгып алып, минип алып, ошол жерде сыйгаламчы жаткан жер жок да, туурабы эмеспи? Арабтарды жамандайбыз. Бирок арабтар эмне? Ухуд тоосун бир эмне? Мазар кылып алган жери жок да. Көрөбү? Мазар хадис келсе дагы
мазар кылган жер жок. Бизге эч кандай дал түшпөгөн жерди өзүнчө бир сыйына турган бир бизнес кылып берген эмес да. Алла бирөөнүн бизнеси болуп чыгышы мүмкүн да, Алла сактасын. Ошон үчүн аякка барыш мүмкүн эмес. Жанагындай ал жерге барып мүмкүнлөргө кирип алып тилек кылып дуа кылыш мүмкүн эмес, урматтуу. Мусулмандар бир гана Куран менен сүннөт деген нерсе амал кылат да. Сулейман тоо, ошол тоо бойдон калыш керек. Аллахтын жараткан макулугу. Ал жерде бир туура эмес ишенимдер берүү шариатта мүмкүн эмес. Андан кийин Умайене деген. Умайене деген нерсе бар экен. Умайене деген тарыхын карай турган болгон болсок, чымгы төгүмбү бир ушундай аял болгон экен. Ошол аял баягы жаш балдарды дем салып, эмдеп, ушу эм салганда балдар жакшы болуп кетип, кыскасы ушундай экен тарыхычы. Ошентип анан элдин арасында ал жаш балдарды карай турган, дем сала турган эмчи бир аялга айланып, ошол нерсе менен аты тарап кеткен экен. Болгонбу, болгон эмеспи, Аллах билет. Бирок ушундай тарыхында ушундай айтылат экен да. Анан ошон үчүн бизде адамдар эмне? Апалар көбүнчө балага дем салганда эмне дейт? Аллах Тааланын Кураны менен, пайгамбарымыздын хадисине келген дуалар менен дем салып айтат дагы. Өз бирдекин айтат дагы, менин колум эмес, Умай эненин колу дейт да. Менин колум эмес, бул Умай эненин колу дейт да. Эгер ошол Умай эненин колу деп айтса, ошол нерсе себеп болуп балага шифа берет деген ишеним болгон болсо, анда бул эмне? Бул кичинекей ширк да. Кээ бир ишенимдер бар экен, Умай эне туура эмне ар бир жерде, кээ бир адамдарда кыдырып жүрүп атпайбы? Дал ошондой Умай эне ар бир ааламды жер бетин кыдырып жүрөт. Кимге жолукса, ал адам демчи болуп кетет экен да. Көрсөңүзбү, урматтуулар, бунун баары туура эмес. Бунун баары туура эмес, урматтуулар. Мындай нерсе шариатта жок. Кимде ким дем сала турган болсо, бирөөнүн атын айтпай эле, эмне? Жөн гана Куран менен, Сунна менен, же Алла Тааланын ысым сыфаттары менен дуа кылат. Өпкө чабуу. Эки жаш үйлөнгөндө кырсыктан сактоосу үчүн жана көп балалуу болуш үчүн, бактылуу болуш үчүн текенин, эчкинин өпкөсүн алып келип, ошону кыз менен баланы отургузуп, үстүнө бирдекени жаап туруп, ошону кагат экен да, чабат экен. Мына ошондо алар эки жубай саламатта, кырсык апаттан саламатта, анан көп балалуу болуп калат экен да. Каякта бул? Бир баланын болушу Аллахтын каалоосу менен болот да. Мындай туура эмес ишеним. Эгер ошол өпкө чапсаң, сенин ушундай бактылуу болушуңа себепкер болот деп ишенген болсо, бул анда шариатта эмне? Исламда кичинекей ширк эсептелет да. Ал эми өпкө чапсаң, өпкө чапканда өпкөнүн өзү сени бактылуу кылат. Өпкөнүн өзү сени эмне? Кырсыктан, апаттан сактайт деген ишеним болгон болсо, анда эмне? Анда чоң ширк болуп эсептелет шариатта. Бул адамды имандан, исламдан чыгарат. Түшүнүктүү маселе. Андан кийин өпкө чабуу, экинчиси сапардан келгенден кийин дагы текенин же эчкинин сапардан келген учурда, же адам ооруп больницадан келген учурда эчкини союп, өпкөсүн отургузуп алып, аны да чабат экен да. Эмне максатта? Баягы балекеттер, жамандыктар ушу менен кетсин деген максатта чабат экен да. Бул да бидат да. Бул да бидат. Бул да шариатта орду жок, туура эмес ишеним. Андан кийин баштан суу тегерентүү. Бирөө сапардан келсе, же түрмөдөн чыкса дегендей, же больницадан келсе, же армиядан келсе, кыскасы бир жактан келсе, эмне алат экен? Суу көздөн жана башка бир көрө албастардан, жамандыктан, балелерден сактоо максатында сууну идишке куюп, ошол сууну башына тегеретип, анан кийин ошол адам сууга 3 жолу түкүрөт экен. Анан ошону адам баспаган жерге апарып төгүп коет экен да. Максат эмне? Ошол башындагы кыйынчылыктар, чарчоолор, балелер, оору сыркылар бардыгы ошол суу ыйыктайт, ошол сууга кирип, анан суу менен барып туруп эмне? Огородко барып түшүп калат экен да. Мына ошондой ишенимдер бар экен да. Мунун баары туура эмес, урматтуулар. Сенин башында балеңде, кырсыктагы бүттүгүн кетире турган Аллах. Жана ошону алып келе турган дагы Аллах. Ал эми Аллахтын яраткан макулугу суу болобу, ал жерге эмне? Бир пияла сен алтынды толтуруп алып, алтынды айландырсаң дагы эмне? Ал пайда бербейт да. Урматтуу туугандар, кеңири тараган ушул маселелер кайсыл бир тууганыбыз көрүп калган болсок, жашынакай адеп менен
исламдын негизинде Куран менен сүннөт түшүндүрүп, ушул нерсе исламда болборун, кичинекей ширик же болбосо мындай ишеним болсо чоң ширик болорун аларга билдирип түшүндүрүш керек. Себеби алар көп жылдан бери ушул нерсеге үйрөнүп калган, көнүп калган, эч ким каар берген болбошу мүмкүн. Тескеринче кайта арбак колдойт, ума эне деген нерсе бар, тиги бар, бул бар деп ошону айтып жүргөн болушу мүмкүн да. Ошон үчүн аларга эмне туура түшүндүрүш керек. Баракаллаху фикум.